Аллах буйруса бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Дина Катоо борборунда турабыз. Биздин максат ушул дааватта бир 18 адам менен келгенбиз. Себеп дегенде биздин ушунчалык кийимибиз бүтүн курсагыбыз ток болуп турган кезде дагы биздин руханий дүйнөбүз, ички дүйнөбүз абдан төмөндөп кеткен. Ошондуктан биз ошо өзүбүздүн ички дүйнөбүздү агарталы деп келдик. Мен өзүм баягы кызмат боюнча Америкада да болгом, бөлөк мамлекеттерде да болгом. Америкада да мечиттер бар, бирок ал мечиттер буларга тең келбейт экен да. Ошондой эле Сингапурда да болгом, Швейцарияда болгом, бирок мындай мечиттерде мына бүгүн кече күнү бүт биздин бу жерде окуп аткан студенттер менен магистр медресенин окуучулары менен жолуктук, алардын жүзүнө нур чачып, ушунчалык бир жакшы ниеттерин айтып атышат. Мен ойлойм, бул Нур мечитинин келечеги абдан кең. Себеп дегенде бул жерде жалаң эле диний багытта окутпастан, бул жерде кесиптик жактан дагы 18-19 кесиптик менен окутат экен. Андан башка бул жерде спорт площадкалар, тренировкалар турган жерлер, ошондой эле жанакындай малдын түрлөрү, жылкы, төө жана башка малдар багылып, ошолор биздин студенттер өз көздөрү менен көрүп, баягы алар менен мамиле кылып иштешет экен. Ошону менен бирге кээ бир цехтерде нан бушуруу цехтер бар экен, кондитерский цехтер бар экен, кийим тыгуу цехтер бар экен. Бул болсо биздин Кыргызстандын өсүшүнө, келечегине чоң. Булар Кудай буйруса окууларды бүтсө, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө, Кыргызстандын келечегин арттырууга булардын эмгеги абдан чоң болот.